Биз Фатиха сүрөсүн улантабыз. Ошо Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп биз айтканда табаррук деп коет. Аллах Тааламдын атын эскерүү менен Аллах Тааламдан жардам суроо деген маани камтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысым менен дегенде дайым эстеңиз, ушу сөздү айтканда мейли дара талап атканда айтасыз, чай ичип атканда айтасыз, тарда, бир ишти баштарда бисмилля деп айтканда Аллах Тааламдан жардам сурап атам деген дагы сиздин оюңузда болсун Аллах Тааламдан. Ал эми Аллахтын аты, баардык Аллах Тааламдын аттары Аллах деген атка кайтат. Бүт Аллах Тааламдын аттары менен сиз суранып, бир эле аты менен эмес, жалпы Аллах Тааламдын аты менен жардам сурап аткандай болосуз. Аллах деп атаганда Аллахта Роббинин өзүнүн чынык аты. Ал эми бул ат менен башка бирөөлөрдү таандык кылып атаган болбойт. Ал эми Аллахтын башка аттарынын баардыгы ушу Аллах деген атты толуктап ээрчүүчү нерсе, сыпат катары. Ал эми Аллах деген мааниси эмне десе, Аллах деген бул сыйынуучу, Аллахка ибадат кылуучу, Аллах деген кудайлыкка, Роб сыпатка ээ болгон ибадат кылуу. Бул деген Аллахтан башка эч бир адам сыйынууга татыктуу эмес. Сыйынууга татыктуу эмес, бул сыйынуу ибадат деген жалгыз Аллахтын өзүнө таандык. Ар-Рахман дегенде бул кенен Аллах Тааламдын ырайымы. Бул ырайым менен жер бетиндеги айбандар, Аллахка баш ийгендер, баш ийбегендер, момундар эмес, капырлар баардыгына ырайымы төгүлө берет. Мындайча айтканда, акыл менен караганда ар бир белгиленген жакшылык жана ар бир жамандык, балелер көтөрүлсө, ошонун баардыгы Аллах Тааламдын ырайымынын асарлары десе болот, белгилери. Ал эми мээримдүү, рахим десе, бул момундарга таандык. Эмнеге? Аллах Таалам өзүнүн кулдарынын арасынан каалаган кулдарына мээримдүүлүктү жеткизип турат. Ал эми ырайым андан кененирээк, бул жалпы адамзатка. Ошол ырайымдын бир бөлүгү менен эне баласына, айбанда болсо өзүнүн баласына ушундай ырайымын төгүп, мээримин төгүп турат. Андан кийинки маселе ушу Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтылганда бул алымдардын ортосунда хилаф бар. Бул Фатиханын башка аятыбы же бул өзүнчө эле башка бир аятпы деген. Кээ бирлери болсо Фатихага кирет десе, кээ бирлери болсо Фатихага кирбейт. Бул казинки өзүнчө аят. Ал эми Фатиха сүрөсүндө өзү 7 аят бар дешет. Бирок Бисмиллахир-рахманир-рахим өзүнчө аят экенине далилдер бар. Биз буга чейин хадисте эскергенбиз. Алла Таалам хадис кудусте айтканы, мен намазды кулум менен экиге бөлдүм деп. Бир бөлүгү кулума, кулум эмне сураса ошол деп. Жана Аллах Таалам Альхамдулиллахи роббил аламин, Аллах Тааламга мактоолор болсун дегенде кулум мени хамд айтып мактады, Ар-Рахманир-Рахим. Жана Аллах Таалам дагы айтып жооп берет, кулум мага мактоо сана айтты, Малики яумиддин дегенде кулум мени улуктап таңтады деп. Ушул жерге чейин Аллах Тааламдын улуктап ысым сыпаттарын айтып улуктаган ушул 3 аят. Андан кийин сага гана сыйынамын, сенден гана жардам сураймын деп ушул жерден кулу өзүнө сурап баштайт. Анан Аллах Таалам жооп берет. Бул мени менен кулумдун ортосундагы экиге бөлүнгөн нерсе. Буга чейин Аллах Тааламга, үчөө болсо кулуна. Ихдина сиратал мустаким, Аллахым бизди туура жолго сала көр. Сиратал лазина ан'амта алейхим гойрил магдуби алейхим валад-доллин. Өзүң ыраазы болгондордун жолуна сала көр. Карыңа калгандардын жана адашкандардын жолуна сала көрбө деген. Бул кулума, кулум эмне сураса ошол болот деп ген аятта Алла Таалам. Мына ушул жерде хадис кудусиде келип атат дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз келген жолу октуп атат да. Ушуну далил катары көргөзүшөт. Анан экинчи далил бул Муслимде келген хадис. Анас ибн Малик сахаба, Аллах андан ыраазы болсун, айткан кеби бар. Ушундай пайгамбар алейхиссалату вассалам артында намаз окудум дейт. Абу Бакрдын артында, Умардын артында, Усмандын артында намаз окудум. Бирок алар намазды окуганда Альхамдулиллахи роббил аламин менен укушум эле дейт. Ушундай кылып намазын аччы эле дейт. Мейли ошол шам намазында болобу, куптан намазында болобу, багымдат намазда Бисмиллахир-рахманир-рахимди үнүн чыгара айтканын уккан эмес элем деп атат. Альхамдулиллахи роббил аламин менен эле баштаган дейт. Бул жердеги максат ошо үнүн чыгарбаганда айтып атат. Албетте Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылат ичиңизден, бирок бу жерде ушу үнүн чыгарбай айтканын айтып атат. Эгерде Фатиханын бир бөлүгү болгондо, анда аятта да эскерилип, бул да үндү чыгарылып айтылмак. Бул кайдимки эле башка сүрөлөрдө дагы
башында айтылгандай эле Фатиха сүрөсүндө дагы бисмиллахир рахманир рахим аяты башында айтылды дейт. Анан дагы бир жагынан караганда Аллах таалам Куранда Хижр сүрөсүнүн 87 аятында «Валакода атайнака саб'ан минал масани» биз чындыгында сага ушул 7 аятты бердик дегенде, 7 аят дегенде да Фатиханы карап көрсөк, эгерде бисмиллахир рахманир рахимди кошсок, анда 8 болуп кетет. Ичиндеги аятты санасак 7 болуп чыгып атат дейт. Алдыңкы 3 аят Аллах таалам айтат: «Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин». Ушул 3 аят. Андан кийинки ортодогу аят, кийинки 3 аят кулун үчүн суралган. Ошол жерде дагы көрүнүп турат дейт. 7 аят экен. Туурасы, эң туурасы Аллах алам ушул Фатихадан бисмиллахир рахманир рахим өзүнчө аят, Фатиха сүрөсү өзүнчө сүрө 7 аяттан камтылган. 3 аят келип тосуна келип токтогону бул ияка набуду ва ияка настаин. Ушул ортодо келди. 3 бөлүгү Аллахка таандык, 3 бөлүгү Аллахтын кулуна, бизге таандык. Ошол жерден сурап баштап атабыз. Кулдун кызыкчылыгында да ияка набуду ва ияка настаин, сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм, түз жолго сала көр деп улантып кетип атат Аллах тааламдан. Мейли жашообузда болсун, мейли ибадатта болсун, жардам сурайбыз. Эгер Аллах тааламдын жардамы болбосо, адамда ийгилик болбойт. Мейли чындык жолду табууда, жашоодо болсун, эмне болбосун, эгер Аллах таалам ийгилик тауфик бербесе, адам колунан келбейт, ийгиликке жете албайт. Ушул нерсени бир хикматтарынан бири, колунан келбесе эмнеге буйруду деген түшүнүктө келет да. Адамдын колунан келет, бирок Аллах таалам тауфик бербесе, ийгилик бербесе, кыла албайт. Ушуну адам Аллахтан сурансын, Аллахка кайрылсын, Аллахка таянсын, Аллахка жалынып жалбарсын, дуа кылсын деп Аллах таалам байлаган нерсе. Качан адам өзүнө таянган кезде адам алсыз болот. Ал эми Роббис менен, Аллах менен адам күчтүү болот. Бисмиллахир рахманир рахим боюнча. Андан кийин алхамдулиллахи роббил аламин, аламдардын Роббисине болгон Аллахка мактоолор болсун дегенде, Аллах тааламды сыпаттоодо биз эки нерсе сөзсүз камтылыш керек. Мактоодо, даңктоодо, сүйүү жана улуктоо. Мындай алхамдулилла дегенде элестетиңиз, сиз айтып атасыз: мен Аллах тааламды мактайм, ушундай кылып сыпаттайм, толук сыпаты менен. Ошондо улуктоо менен, сүйүү менен сиз мактап, сана айтып, Аллах тааламды мактап, даңктап, хамд айтып атасыз. Эгерде сүйүү менен айтылбай калса, анда жөн эле баягы кыргызда биз айткандай жөн эле мактоо болуп калат. Айырмасы бар да. Кээде бир адамды адам мактап коюшу мүмкүн, бирок анын ичинде жүрөгүндө сүйүү, аны улуктоо, урматтоо, даңктоо деген нерсе жок болушу мүмкүн. Биз Аллах тааламды мактаганда, хамд айтканда сөзсүз сүйүү менен жана даңктоо, улуктоо менен айтабыз. Себеби бул мактоолук сыпат Аллах тааламга гана татыктуу. Аллах тааламга гана таандык нерсе. Кээ бирлер болсо мунун маанисин тек гана улуктоо кылып таандык кылып койгондор бар. Кээ бирлер болсо тек гана алхамдулилла деп эмнени элестетесиң, эмнени түшүнөсүң десе, эми Аллахка шүгүр айтып атам деп коет, болду да. Же Аллахты мактап атам деп коет. Алхамдулилла дегенде сиз Аллах тааламга сүйүү менен, улуктоо менен, даңктоо менен Аллахка мактоо айтып атасыз. Ал эми Аллах тааламды мактоодо эки чоң себеп бар. Биринчиден, бул мактоо деген сыпат негизинен бул Аллах тааламдын сыпаты. Аллахка таандык нерсе бул. Аллах таалам ушул мактоого татыктуу жалгыз зат Аллах таалам. Мисалы, муну кантип түшүнөбүз? Бир эки мисалдар менен. Мисалы, Аллах таалам кудурети дейли. Адамда да кудурет бар. Ар бир жандын өзүнүн деңгээлине жараша кудурет бар. Бирок Аллах тааламдын кудурети деген кезде биз эмне деп түшүнөбүз? Бакара сүрөсүнүн 20 аятында айткандай: «Инналлоха аля кулли шейин кадир». Чындыгында Аллах таалам бардык нерсеге кудуреттүү. Аллахтын кудурети чексиз экен. Кудурет маселесине келгенде. Фатыр сүрөсү 44 аятта Аллах тааланын колунан келбеген эч нерсеси жок, эч нерсе. Асманда, жерде болсун, Аллах таалам баарына кудуреттүү, ал билүүчү деген. Аллах таалам асманды, жерди терексиз жаратты деген ушундай чеги жок абсолюттук түрдөгү кудурет. Бул Аллахка гана таандык. Ошол жерден ушул мактоо дегенде кээ бир адамдарга баягы мотивация берип, ушул деңгээлде өзүнүн ошол ишке татыктуу же ошол өлчөмгө, көлөмүнө жараша гана сөз айтылат. Бирок ал толук татыктуу эмес да нерсе. Аллах таалам болсо мактоо сыпатында жаңы биз мо кудурет сыпаттаганда, мисалдагандай абалда толук Аллах тааламдын бул сыпаты. Мисалы, дагы бир мисал. Жашоо деген. Адамдардын да жашоосу бар. Ар бир адамдардын жашоосу бар. Өлөт, уктайт, чарчайт,
үргүлөйт. Жашоодогу бул мыйзам ченемдик нерсе. Жаныбарлар, махлукаттар уктайт, чарчайт, үргүлөйт, ныксырайт. Аллах таалам жашоосунда Бакара сүрөсүндө 255 аятында ла илаха илля хуал хайюл кайюм, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал тирүү, бардык алам Аллахка муктаж. Эмне дейт? Ла таахудуху, аны үргүлөө да албайт. Мындай үргүлөө деген Аллах таалам үргүлөп кетпейт жана уйкуга да тартпайт. Аллах таалам уктабайт, үргүлөбөйт. Ал эми махлукаттын сыпатынан үргүлөө, уктоо деген бул алсыздыктын белгиси да. Адам чарчаганда үргүлөйт, ныксыраганда үргүлөйт, чарчаганда уктайт. Болбосо анын да, адамдын да жаны бар, жашоосу бар деп айтылып атат. Бирок кандай сыпаттар менен ээ болот? Үргүлөөсү, уктоосу, чарчоосу. Субханалла, Аллах тааламдын кудуретине. Адамдардын бардыгы кайра өлөт. Аллах таалам эч убакта өлбөйт. Түбөлүктүүлүк ошондой Аллахтолго мактоо сыпат, ушундай абсолюттук түрдө Аллахка таандык деген ушуну билиңиз. Адамдарга болгон кудурет бар, таандык, Аллахка болгон кудурет. Адамдардын жашоосу бар, Аллах тааламдын жашоосу. Ошол жерде айырмаларды көрдүңүз. Адамдар өлөт, Аллах таалам өлбөйт. Мисалы, илля ман шаа Аллах. Аятта келет, ушул суур тартылып канда үн угулуп, адамдардын баары эз ооп өлөт. Жерде, асманда Аллах каалаган гана пендеси калат, жанды калат, өлбөгөнү. Бардыгы өлүшөт. Анан дагы кайрадан үн угулуп тартылганда заматта бардыгы ойгонушуп, жан салынып денелерине Аллах таалам алдында суракта туруп калышат. Бир үн менен. Ясин сүрөсү. Заматта Аллах тааламдын алдында туруп калат. Субханалла, эмне деген кудурет. Бүт периште, адам, жиндер, Адам алейхиссаламдан баштап ушул кыямат кайым турганга чейинки эмне деген миллион, миллиард деген адамдар, жандыктар, эмне деген айбандар көз ирмемде. Бардыгы көз ирмебей Аллах таалам алдында туруп калат. Бул мисалдарды эмнеге айтып атабыз? Аллах тааламдын мактоо деген сыпатын түшүнүү үчүн. Бир адамды деле башка бирөөнү деле мактайбыз, Аллах тааламды деле мактайбыз. Эмне айырма бар дегенди кудурети менен ушуну мисалдадык. Экинчи себеби, биринчи себеп бул Аллахка таандык экен, абсолют түрдө. Экинчиси болсо Аллах таалам өзүнүн ырайым менен, мээрим менен адамдарга жеткизген, махлукаттарга жеткизип аткан сыпат үчүн макталат. Мисалы, Нахл сүрөсүнүн 53 аятында Аллах таалам айтат: силерге кайсы гана немат болбосун, немат деген жакшылык, кайсы гана жакшылык болбосун, ал Аллах тааламдан дейт. Кайсы гана жакшылык, эмнени жакшылык деп көрдүңүз? Ал сиздин мээнетиңиз, анан өзүмдүн эмгегим, чекетеримен таптым дебеңиз. Бүт жегениңиз, ошол тамактын аш болгону, ашказаныңызга какалбай киргениңиз, ойгонгонуңуз, басканыңыз, турганыңыз, жүргөнүңүз бүттүгү Аллах тааламдын жакшылыгы менен гана туруп атасыз, жүрүп атасыз. Мындайча айтканда, экинчи себеп Аллах тааламды мактаганыбызда кулдарына жакшылыктарды жеткирип турат экен. Жакшылык кылганда адамга рахмат айтабыз, Аллах тааламга шүгүр айтып, мактоо айтып, даңктап шүгүр айтабыз. Намл сүрөсү 15 аят: биз чындыгында Давудка жана Сулайманга илим бердик. Алар айтышты эки: Аллахка мактоо болсун. Ал бизди өзүнүн кулдарынан айырмалап, ушундай өзүнүн момун ыймандуу кулдарынан айырмалап бизди. Айырмалап деген эмне кылды? Пайгамбар кылды дейт контең. Үндү кылды, артык кылды, ушул адамдардан өзгөчөлөнүп пайгамбарлык сыпат берди. Ошого мактоо айтып, даңктап атат. Эмнеге? Ушундай ийгиликке, ушундай жакшылыкты берген үчүн. Кыскасы, Аллах таала мактаганда биз эки себеп нерсени түшүнөлү. Мактаганда албетте биз сүйүү менен, урматтоо менен, даңктоо менен, махаббат менен мактайбыз. Себеби биринчиси бул нерсе Аллахка гана таандык экен. Биз мисалдадык кудурет менен жана жашоо менен. Экинчиси болсо Аллах тааламдын жакшылыгы жаап турган үчүн. Ар бир көз ирмемдет. Аллах таалам кээде ийгилик бербесе, адам бир кичинекей нерсеге какалып деле өлүп калат. Кичинекей ушундай көз алуустай элестетип жүрөйлү. Аллах тааламдын жардамы болбосо, сразу биз кулайбыз, куруйбуз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам дайым эрте менен: эй улук зат, ырайымыңнан сенден жардам сураймын. Мени өзүмдү көз ирмемчиликтагы өзүмө таяндыра көрбөгө деген. Көз ирмем деген эмне? Көз жум ачуу да. Ошол аралыкка да өзүмө таяндырып таштап койбо дейт. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам адамдын чыныгы касиетин, Аллах тааламды барктап билген да, кудурет. Сөздүн маанисин караңыз, көз ирмемчиликте өзүмө таштап койбо дейт. Ошон үчүн хадистерде келет: адам басса турса дагы, отурса дагы, тамак ичсе дагы алдында ич бүткөндөн кийин альхамдулилля деп Аллахка мактоо айтып, шүгүр айтып,
турганды кулун жакшы көрөт. Муслим деген хадисте айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам, Аллах таалам ыраазы болот ушундай колдан, жесе дагы Аллах тааламга мактоо айтат, ичсе дагы Аллах тааламга мактоо айтат дейт. Ошондо адам кандай жакшылыкты көрсөңүз дайыма артынан Аллах тааламга мактоо айтканды унутпайлы. Мактоон айтып атканда ошол жана эки чоң себеп дайыма элесиңизде жүрсүн, эсиңизде жүрсүн. Жана ошондой эле мактоодо ошо сүйүү менен мактап атканыңыз, сүйүү менен, улуктоо менен айтып атканыңызды дагы эстеп жүрсөңүз, ар бир альхамдулилля деген сөздөн таасир аласыз. Эгерде жөн эле жанатып бирөөнү мактагандай сөз менен айтып койгон болсок, эч кандай сүйүү жок. Биз айттык, жашоодо адамдарды деле сүйбөй деле, улуктабай деле мактап кое бересизбиз, сөзүн маани бербей. Анда ошондой эле мактоо болуп калат алат. Ошон үчүн кээ билер Аллаху акбар, альхамдулилля, субханалла, астагфирулла дегенде таасир албаса, себеби ошонун маани маңызын түшүнбөйт. Эмне деп айтып аткан? Же ошону айтып аткан кезде ою талаада. Ошол бирден бир чоң себеп таасир албагандыгы. Андан кийин альхамдулилля дегенде ушул бул Аллахка гана таандык, Аллахка гана таандык, мактоо сыпат таандык да, Аллахка гана таандык. Кандай жол менен келсең да толук түрдө ошого татыктуу болуп айтыла турган жер бетинде эч ким жок, жалгыз Аллахтан башка. Ушуну түшүнсөңүз. Ал эми адамдарга айткан, башкаларга айткан нерсе алындай кайсы бир бөлүк гана. Ал эми чыныгы жакшылыктын ээси кандай гана ошого акыйкатта, чындыгында татыктуу болгон, ошого гана таандык болгон нерсе бул жалгыз Аллах таалам. Ошон үчүн карасаңыздар, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жашоосунда бир иш бүтсө да дайыма эмне деген? Аллахка мактоо болсун, даңктоо болсун, хамд болсун. Ошонун жардамы менен, жакшылыгы менен ушул жакшы иштер бүттү деген. Башына бир кыйынчылык келсе деле аягында эмне деген? Альхамдулиллахи аля кулли хал. Абалыма кандай болсо дагы Аллах тааламга мактоо айтам, даңктоо айтам деген. Кээ бир адамдардын башына бир аз кыйынчылык келсе, альхамдулилля эмес, кейип, кекшип, наразы болуп, Аллахка шүгүр деп айт десе, кайсы арыма, кайсы абалыма шүгүр дейм деп ачууланып, сөзүнө ээ боло албай сүйлөп да жибергендер бар. А пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кандай кыйынчылык болсо дагы альхамдулиллахи аля кулли хал. Аллахка мен шүгүр, мактоо айтам, кандай абал болбосун деген. Ар бир абалга деп. Ошондой эле сүйүнсө дагы, кайгырса дагы пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам альхамдулилланы калтырган эмес. Себеби түшүнгөн. Ошо Фатиха сүрөсүн жакшылап түшүнүп алсак, намазыбызда коркуу менен, үмүт кылуу менен, сүйүү менен Алла тааламды мындай бир рахат алып окуйбуз. Балдарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга түшүндүрүп бериңиздер. Аз быдык кылбайт, ошо ар бир күндө бир аяттан болсо да токтолуп, жакшы түшүнүп алсак, ошону кайталап турсак, унутпасак, намаз окуганда, Куран окуганда, күнүмдүк жашообузда ошону эстеген сайын адам таасирленет. Куранга ой жүгүртүп, акыл калчаган сайын иман өсөт. Куранды түшүргөндөн негизги максат адам акыл калчап, ой жүгүртүп, ошону жашоосунда ишке ашыруу. Жөн эле тумар кылып, кооздук үчүн үйгө дубалга илип, өлүктөргө окуп коюп, той аштарда окуп кое турган нерсе эмес бул. Жөн эле расмий кылып бир сөздөрдү окуп кое турган нерсе эмес. Ушуну окуп, ой жүгүртүп, жашообузда аткарып, ушул менен жашоо, практика кылып. Азыр эле альхамдулиллах роббил алемин бүтүргөн жокпуз, бирок кандай нерселер жатат. А биз болсо ошону кээ бир адамдар билет дагы, же ой жүгүртпөйт, кайдыгейликтен. Кээ бирөө такыр үйрөнбөйт. Ошон үчүн Курандагы аяттардан биз ой жүгүртүп, ошону түшүнүп, маани бермейинче таасир албайбыз. Берекелүү болбойбуз. Биз бул Куранды берекелүү кылып түшүрдүк. Акыл калчап ой жүгүртүш үчүн. Чындыгында муну акыл ээлери гана эстешет деп атпайбы? Болгон акылды колдонбосок, анда бул Курандагы берекени ала албайбыз. Берекелүү да боло албайбыз, пайдаланбайбыз. Жашообузда Курандын бизге эч кандай оорду жок, таасири жок кылат. Себеби биз Куранды артка таштаган болобуз. Ошого сабыр кылып, кайра кайталап, ой жүгүртүп, түшүнбөгөн жери сурап, ошентип умтулсак, иншалла Аллах таалам ачат, жеңилденет. Куран менен жашаган болобуз, пайдалуу болот.